11 каналының жаңылықтары назарыңыздарда. Түз эфирде мен Назика Тамбекова. Саламатсыздарбы? Ысык-Көл облысында тоодон кар көчкү түшүп, 13 жашар баланы басып калды. Айылдын тургундары баланы көчкүнүн алдынан чыгарып алышкан. Бул арада кургагычка каршы ФС-1 аттуу препараттан 2 адам көз жумган туурасында түзүлгөн комиссия бүтүм чыгарса, Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бул тастыкталбаган маалымат деп айтууда. Апелляциялык сот Трамптын жардыгы боюнча ишти 7 февралга белгиледи. Сиэтл соту президент Трамптын жардыгын токтотуп, 7 өлкөнүн визасы бар жарандардын АКШга келүүсүнө кайрадан жол ачкан эле. Ол аймактык кабарлардан 7 февралда түшкө маал Ысык-Көл облусунда тоодон кар көчкү түшүп, 13 жашар баланы басып калган. Окуя Төп районундагы Санташ айылынын аймагына караштуу Кең Суу айылында болгон. Тоого мал айдап барган экинчи өспүрүм болсо аман калган. Айылдын тургундары баланы көчкүнүн алдынан чыгарып, Санташ айылындагы ФАПка жеткиришкен, бирок ал ошол жерден көз жумган. Башка кабарлардан кургагычка каршы ФС-1 аттуу препараттан 2 адам көз жумган комиссия тастыктаган айтылууда. Анткени менен саламаттык сактоо министрлиги азырынча бул маалымат текшерип жатканын билдирет. Кургагычка каршы казакстандыктар ойлоп тапкан дарын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өткөрүлүшү буга чейин көп суроолорду жаратып келет. Талаш жаратып жаткан дары туурасында былтыркы жылдан бери изилдөөнүн чоо жайын айтып келе жаткан саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев бүгүн бизде студияда. Куш келипсиз Айбар мырза. Мына министрлик препараттын зыяны тастыкталды деген маалыматты четке кагып азырынча жыйынтык чыгаруу эртелик кылат деп атат. Сиздердин бүтүн эмнеге негизделген эле? Биз биринчисинен былтыр президентке кайрылууну жибергенбиз. Ошол боюнча Генеральная прокуратура иш козгогон. Ушундай фальсифицированный документтер аркылуу ушундай изилдөө өткөрүлүп атат бизде. Ошо Ген прокуратура ошол факттарды тапты да, 2 адам каза болуптур, 9 адам побочный явлениядан ошо лечениясын токтотуп салыптыр. Экинчисинин негизи 54 адам катышканда, андан сырткары Минздравдын Ген прокуратура менен комиссия түзүлгөн. Ошо комиссиянын чечими боюнча 2 адам ошо ФС-1ден каза болду деген маалымат жиберди да. Биз ошону чыгардык да сыртка. Улуттук фтизиатрия борбору бейтаптар тууралуу маалымат берип, кандай жагдайда көз жумганын айтышты. Бирок сиздер тараткан маалыматта ал бейтаптардын абалы башкача жазылган экен. Эмне үчүн мындай айырмачылыктар болууда? Алардын үстүнө азыр иш козголуп атат. Ошол себептен алар мындай өзүн сакташ үчүн ушундай маалыматтарды айтып атат да, ал биринчисинен. Экинчисинен Ген прокуратура ошол жака официалдуу запрос жибергенде жооп берген жок да, ошо казактардын компаниясы. Бул жабык информация деп. Негизи акыркы сөздү бул жерде Ген прокуратура коюш керек и судмеддик экспертиза коюш керек. Азырынча судмеддик экспертизанын чечими жок. Бирок биз айтып атабыз, мына 1 жылдан ашык бул иш болуп атат да, чечим дагы эле чыгара элек. Ошол себептен биз ойлодук, бул маалыматты сыртка чыгарышыбыз керек. Эми мындан ары чара кандай кылалык деп жатасыздар? Биз бул ишти негизи контролдо кармап турабыз. Биринчисинен иш Ген прокуратура кандай бүтөт, ошонун баарын караш керек. Биринчисинен, экинчисинен дагы бир сунуш киргизип атабыз. Негизи мына саламаттык сактоо министрлигинде 2 жылда бир 70тен ашык жетекчилер бошолду да. Бирок ошо фтизиатрияда Кадыров Абдулат деген иштейт, жетекчи. Анын үстүнө иш козгосо да, бирок ал дагы эле иштеп атат. Ошону айтып атабыз, биз негизи эгер ошол адамдын үстүнө уголовное дело болуп атса, бул адам, бул киши жетекчи жумуштан бошотулуш керек, же ошо иш бүткүчө жок дегенде бошотулуш керек да, ошондой сунушту киргизип атабыз.
Рахмат сізге. Биздин суроолорубузга Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев жооп берди. Ошол эле маалда Американын 45-чи президенти Дональд Трамптын миграцияга байланыштуу тыюу салуу соттордун каршы болгондорунан соң абада калкып калгандай, Дональд Трамптын иммиграциялык саясатына кышы соттору четке кагууда. Мына ушундан соң Кошмо Штаттарга кирүү укугунан бери дегенде 90 күнгө ажырагандарга кайрадан уруксат бериле баштады. Сан-Франциско округунун апелляциялык соту юстиция министрлигинин юристтерине өздөрүнүн жүйөлөрүн 7 февралда алып келүүнү сунуштады. Анда АКШ президенти Дональд Трамптын 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарына виза берүүнү жана качкындарды кабыл алууну токтото туруу жөнүндөгү 27 январдагы жардыгын калыбына келтирүү каралат. Сиэтл соту президент Трамптын жардыгын токтотуп, 7 өлкөнүн визасы бар жарандардын АКШга келүүсүнө кайрадан жол ачкан эле. Соттун чечимин АКШдагы белгилүү дипломаттар, ири технологиялык компаниялардын лидерлери колдоого алды. Эми сөздү Ислам мамлекети тобуна буралык. Бириккен Улуттар уюмунун маалымат катчысы Антонио Гутерреш террордук уюм мунай сатууда киреше булагынын азайганын билдирди. Бирок алардын чырак жасоо аракеттери кооптуу болуп жатканын кошумчалады. Мамлекет катчынын баяндамасында жикчилдер конфликт болуп жаткан өлкөлөрдө активдүү көрсөтүп жатканын айтылат. Ушундан улам аба майдан учактарда жасалчу террордук соккулардын болуусуна кепилдик жок экени белгиленет. Ал эми террордук топко тартуунун дагы бир жолу интернет сайттар аркылуу кызыктыруу жүрүп жатат. Гутеррештин маалыматына таянсак, Ислам мамлекети тобунун каржылоосун 80% мунай сатуудан түшөрүн, калганын 20% талаптоноодон түшкөн киреше экени айтылды. Ободон алыстамай жок, кийинки 10 мүнөттүн мазмуну төмөнгөдөй. Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга расмий сапары ВСП+ статусунан түшкөн пайда тууралуу маалымат бермекчи. Ал маалда 2 ай мурун жергиликтүү кеңешке болгон шайлоонун өткөнүнө карабай айрым шаарларды мэрлерди шайланбай жатышы эмне себептен болууда? Шаардык кеңештеги оюндар тууралуу баяндамага көңүл буруңуз. Ошол эле маалда Түркмөн бийлиги өлкөдөгү азык-түлүккө болгон бааларга көзөмөл жүргүзүүнү баштады. Анткени менен айрым саудагерлер мындай аракет шайлоонун алдындагы убактылуу элди жайгаруу дешүүдө. Толугураак баяндоодо. Өлкө башчысы Бельгияга расмий сапары менен барары белгилүү болду. 1-2 күндүн ичинде Алмазбек Атамбаевдин сапарынын маңызы кандай болору туурасында Европа биримдигинин өкүлү Чезаре де Монтис маалымат жыйында айтып берет. Мындан башка өткөн жылдагы Кыргызстанга берилген ВСП+ статусуна ылайык Евро биримдиктин аймагына кыргыз товарларынын кирүүсүндөгү жыйынтыктар тууралуу маалымат берилет. Берүүбүздү улантабыз. Азыр сиздин назарыңыздарда кала башчынын тандай албай убара тартып жаткан шаардык кеңештердин депутаттары тууралуу баяндаманы сунуштайм. Бул теманын алкагында жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышында кесиптешим Айгерим Жаныкул менен Рахматулла Кудайбердиев маектешкен эле. Мэрди тандоо чоң машакатты жаратууда. 2 ай мурун жергиликтүү кеңешке болгон шайлоонун өткөнүнө карабай, кеңештин регламентин аныктоо, төрага жана анын орун басарларын шайлоо улам создугуп жатат. Эгер төрагаларды тандоо улам жылдырыла берсе, Боршайком шаардык кеңештерде мөөнөтүнөн мурда таратыларын айтууда. 11 каналдын кабарчысы Айгерим Жаныкул шылтоосу көп болуп жаткан шаардык кеңештеги оюндар тууралуу кеп салат. Айгерим, айтсаңыз, кала башчысы жок болуп жаткан кайсы шаарлар экен? Рахмат, мэрди шайлай албай жаткан шаарлар 7 болуп саналат. Кадамжай, Кант, Айдаркен, Карабалта, Кемин, Ташкөмүр жана Чолпон Ата шаарлары. Эң башкысы себеп буга кворум жок деген жүйө келтирилүүдө. Мындан тышкары Жалал Абад менен Таластагы шаардык кеңештин төрагалары дагы тандала элек. Таласты айта турган болсок, бул жакта депутаттар улам жыйынга кечигип келгендигине байланыштуу жана ошондой шылтоолор менен төраганы шайлоо улам барган сайын создугуда. Бир эмес 4 жолу жыйынга чогула алышпады бул депутаттар. Мындан тышкары Жалал Абад шаардык кеңешинде болсо айрым экинчи тарап, тактап айтканда, сотко кайрылган эң биринчи шаардык кеңештин жыйыны мыйзамсыз өттү деген жүйө менен. Ошондуктан соттун чечими чыкса, эгерде мыйзамсыз болду деп тапса, анда кайрадан депутаттар шайланышы мүмкүн. Мен азыр ошол жогоруда белгилеп өткөн шаарларда канча мандат каралган, анан кайсы фракциялар экендиги туурасында маалыматты билүү үчүн төмөндөгү инфографиканы көрүүнү сунуштайм. Шаардык кеңешке төрага жана мэр шайланбай жаткан айрым шаардык кеңештер. Айдаркен шаардык кеңешинде жалпысынан 21 мандат каралган. Бул мандаттар төмөндөгү партияларга таандык: КСДП Кыргызстан, Республика Ата журт, Мекенчил, Өнүгүү Прогресс,
Ал эми мэрлик кызмат кылуусу социал-демократтар партиясы Абдыразак Козубаевди сунуштоодо. Кадамжай шаардык кеңеши жалпысынан 21 мандат КСДП Республика Ата-Журт, Кыргызстан Ата-Журт Мекенчил партияларына таандык. Кара Балта шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 31 мандат бар. Бул мандаттар КСДП, Эляман, Республика Ата-Журт, Акшумкар, Кыргызстан партияларына таандык. Кара Балтанын мэрлик кызматына болсо социал-демократтар партиясы Данияр Шабдановду көрсөтүүдө, Акшумкар болсо Кубанычбек Жамболотовду түртүүдө. Кемин шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 21 мандат бар. Мэр болууну каалагандар Иманкулов, анан азыркы мэрлик кызмат аркалап жаткан Талабек Досов талапкер. Ташкөмүр шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 31 мандат, мэрлик кызматка 3 талапкер атсалышууда. Социал-демократтар партиясы Шамшарбек Чойбековду, жеке ишкер Тимур Колоев сунушталууда. Ал эми өнүгүү прогресс болсо Шайлообек Кубатбековду көрсөтүүдө. Чолпон Ата шаардык кеңешинде болсо жалпысынан 21 мандат. Бул мандаттар Табылга, Республика Ата-Журт, КСДП, Улуу Кыргызстан, Кыргызстан партияларына таандык. Айгерим, бирок улам мэр жана төрага шайланбай создуга берсе, кандай чара көрүүлөрү жазылган, тиешелүү мыйзамда бул учурда кандай жолдор менен чечилүүсү керек экен? Ооба, жергиликтүү кеңеш туурасында мыйзам бар эмеспи? Ошол мыйзамда эгерде мэр шайланбаса, 2 жолу төрага да шайланбаса, анда кайрадан депутаттар кийинки шайлоого катышуу укугунан ажырайт. Же болбосо мыйзамга ылайык жогорудагы шаардык кеңештерде кайрадан шайлоо өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясы президентке кайрылмакчы жана президент өзүнүн чечимин чыгарат. Тактап айтканда, төрага шайлоо улам кийинки калып жатышы бул мыйзамга каршы келбейт. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, эми эле инфографикада көрсөтүлгөндөй Кара Балта шаарынан 2 талапкер көрсөтүлүп жатат, бирок ошо талапкердин бирөөсү бул рет 3-чү рет мэр болууну каалоодо, бирок бүгүн эле ошол Кара Балтанын айрым жашоочулары маалымат жыйын өткөрүшүп, аларды жактаган болсо, ошол учурда юрист бул адамга карата кылмыш иши козголгондугу туурасында мындайча маалымат менен бөлүштү. Азырынча бул деген Шабданов Данияр сотто болуп аткан процесстерди препятствовать этип, объективный кароого препятствие кылып, ошону мыйзам ченге каратыра албай атат да. Бул деген ошонун далилдеген факты Верховный соттун постановлениясы менен 2 приговор, оправдательный приговор чыгыптыр районный соттордо. Ошо районный соттордун туура эмес Верховный соттун эмес чечими менен табылып, аракеттеринде на самом деле эми кылмыш иштери бар экенин көрүп, кайра жаңы кароого жөнөтүлгөн да. Бирок ошол кала башчысын тандоо жана төраганын ким болоорун аныктай албай жаткан партиялардын аракеттери негизи кандай болууда? Албетте, бул эң башкы суроо болсо керек. Ошол шайлоого атсалышып жаткан партиялар жетекчини шайлоодо жыйынга келбей калышы, же болбосо ар кандай шылтоолор менен өзүнүн добуштарын бербей жатышы, өз ара бир партиялардын ичиндеги соодалашуу деген сөзүн серепчилер айтышууда. Жергиликтүү кеңештер боюнча серепчилердин пикиринде ошол депутаттардын арасында жеке ишкерлер дагы бар, банк жетекчилери, жеке ишканалары бар адамдар дагы бар. Айтор биз күтүп жаткан президенттик шайлоону утурлай дагы ар бир партия өзүнүн позициясын бекемдөө максатын көздөгөнү бул жерде жашыруун эмес дешет серепчилер. Мен айта кетчү нерсе, кечээ 6 февралдан тарта ошол шайлоонун жыйынтыгы чыкпай жаткан, же болбосо мэрди тандай албай жаткан партиялардын ар бирин акыркы жолу шанс, же болбосо мүмкүнчүлүк берди. 22 февралга чейин ошол жогоруда мен санап өткөн 7 шаарда кайрадан мэрди шайлоо боюнча өзүнүн мөөнөтү белгиленди. Эгерде бул учурда дагы мэр шайланбай, шаардык кеңештин төрагасы тандоо болбой калса, анда бул шайлоо өттү деп табылбайт. Мендеги маалыматтар. Рахмат Айгерим, мэр менен шаардык кеңешке болгон төраганы шайлай албай жаткан айрым кеңештердеги жыйындар туурасында кесиптешим Айгерим Жанкул баяндады. Эми Борбор Азия чөлкөмдөгү кабарлардан 12 февралда болчу Түркмөнстандагы президенттик шайлоону утурлай бийлик Ашхабадда сатылып жаткан азык-түлүккө болгон бааларды көзөмөлгө алды.
Базарда иштеген сатуучулардын айтымдарында бир канча күндөн бери салык кызматкерлери төмөндөгүлөн баада жашылча жемиштерди сатууга буйрук берип жаттыр. Эске салсак, соңку жылдардан бери Ашхабад базарында соода жасоо эки стандарт менен ишке ашып келе жатканы белгилүү. Бирок мындай продуктуларга болгон бааны төмөндөтүү аракети президенттик шайлоо бүткүчө жасаларын мындан кийин эч кимдин иши жок болорун айтышкандар жок эмес. Түркмөнстан бийлиги дүйнөдөгү авторитардык режимдердин бири катары таанымал. Бул жерде жеке адамга сыйынуу көрүнүшү күч алган. Президенттик шайлоого аттанып жаткан талапкерлердин арасында азыркы президент Курбангулы Бердимухамедов жеңээринен эч ким шек санаган жок. Бул арада Кыргызстандын жогорку аттестациялык комиссиясы Хирша индекси боюнча рейтинг түзүүнү пландаштырууда. Бул индекс аркылуу жаш окумуштуулардын билим деңгээлин аныктоо жогорку деңгээлде аткарылат. Учурда бул рейтингге Кыргызстан боюнча 2000ге чукул окумуштуулар катталган. Маалымат иретинде айта турган болсок, Хирша индекси илимий метрикалык көрсөткүч болуп эсептелип, америкалык физик Хорши Хирхем аркылуу сунушталган. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктады. Оодон кетип жаткан кабарларды 11 чекит KG сайтынан да акмалап туруңуздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы калыңыздар.